Ассаламу алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Эфирде мен жана Дүйнө аттуу радио программа. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Бүгүнкү биздин программабыздан сиздер нерв системасынын, адамдын денесинин бардык органдарына тийгизген таасири жөнүндө биле аласыздар. Бул органдарынын ичинен эң сезимталдуусу болуп ашказан эсептелет. Берүүбүздүн экинчи бөлүгү Араб элинин келип чыгышынын тарыхына арналат. Бул жөнүндө Тоораттын айткандарын билебиз. Ошондой эле Араб элинен чыккан Кудай Таала жышаан берген Мухаммед пайгамбар жөнүндө аңгемебизди баштайбыз. Кудай өзү аны колдосун жана батасын берсин. Ашказан оорусу азыркы биздин күндө кеңири тараган оорулардын бири. Өзгөчө адамдар язва оорусунун приступунан жабыр тартышат. Бул оору эмнеден пайда болот? Жана бул оорудан айыгыш үчүн биз өзүбүзгө жардам бере алабызбы? Жаздын эрте таңында тоонун Кооз көлүнүн жээгинде туруп, күндүн чыкканына суктанып карап турдук. Көлдүн мөлмүлдөгөн кооздугу анын үстүнө айнек төшөп койгондой туп-тунук болуп көрүндү. Ак кар баскан тоонун чокулары биздин бутубуздун түбүндө тургансып, көлдүн көгөлтүр чагылышынан көрүнүп турду. Бул чагылышуу ушунчалык тунук болгондуктан анын тоо экенин же чагылышуу экенин айырмалаш кыйын эле. Бул көрүнүш жаратылышты чындап сүйгөн адамдардын жүрөгүн толкундатпай койбойт эле. Бирок күтүүсүздөн жалтыраган чокуларды акырындык менен кара булут каптап келе жаткандыгын байкадык. Заматта суктандырган көрүнүштү бузуп, бороон жакындап келип калды. Көлдүн бейкут тегиздиги көбүк аралаш толкун болуп көтөрүлүп чыкты. Чымчыктар шамал тийген талдардын далдасына жашынууга аракет кылууда. Күтүүсүздөн башталган катуу шамал тез эле басылды. Айлана кайрадан жымжырттыкка бөлөнүп, бейкуттук орун алып, тынчтык өкүм сүрдү. Толкундар басылып, шамал тынчып, кайрадан күн жаркырап, кереметтүү тоолор кайрадан көл күзгүсүнөн өздөрүн карап турду. Бул көрүнүштү адамдын денесинин жашоо тиричилигине салыштырмалуу тоодогу аллегория деп атасак болот. Биздин нерв системабыз сырттан болгон ушундай чоң толкундоолорго дуушар болот дагы, ички толкундоолорду чагылдырууга мажбур болот. Ушундай толкундоолор адамдын бардык органдарына таасирин тийгизет жана алардын эң сезимталдуусу болуп ашказан эсептелет. Ошондон улам калган ашказан бул ой санаалардын чагылдырылышы деген санат сөздүн чындыгына ишенесиң. Көлдүн үстү аба ырайынын өзгөрүшүнө канчалык сезимталдык менен өзгөрсө, биздин ашказаныбыз да биздин ой санабызга жараша жооп берет. Биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сакталган сырларыбыз жана сар саналарыбыз ашказаныбыздын абалына укмуштуудай таасир этет. Кичинебизден эле бизге ачка болгондогу кыйналуу сезими жана жакшы тамак менен бирге жеңилденген бейкуттук сезими белгилүү. Жаман кабар алганда адам тамакты жегиси келбей да калат. Эреже катары адам жалгыз калып, бардыгага каршы экендигин сезгенде, адамдын тамагынан бир сындырым нан да өтпөй калат. Эстеп көргүлөчү, эң жакын досуңар сатып кеткенде же колдобой койгондо кандай абалда болдуңар эле. Ашказан бул биздин жашоо тиричилигибиздин чагылдырылышы. Ашказандын оорусу биздин бала кездеби, орто жаштабы же карыгандабы баары бир чыр чатактарга жана чечилбеген ар кандай түйшүктөргө байланыштуу. Көп жылдар бою болгон ой санабыз акыры гастрит же язва менен бүтөрү баарыбызга маалым. Мен сиздерге бир окуяны айтып бергим келет. Сапарбек Аманович жаман адам эмес болчу. Жакшы иште иштөөчү, бирок бул иш ага эч бир кубаныч берчү эмес.
Билими боюнча ал музыкант жана шыгы боюнча артист болчу. Ал өзүнүн сүйүктүү саксофонунда ойноп, акча табууну каалар эле. Бирок музыканттар өтө эле көп эмеспи. Ошентип 3 баласы менен аялын багуу үчүн ага башка жумушка кирүүгө туура келет. Сапарбек Аманович телефон орнотуп, оңдоп, жакшы эле акча тапчу. Бирок бул адамдын өзүнө жакпаган жек көрүмчү жумушка күнүгө баруусун кандай гана акча менен теңүүгө болот эле. Бирок үй бүлө деген үй бүлө да. Кааласаң дагы, каалабасаң дагы аны багыш үчүн каражат табыш керек. Бирок жүрөгүнүн түбүндө ал музыкант бойдон калды жана кичинекей мүмкүнчүлүк боло калса, бардыгын унутуп концерт залына шашылчу. Кээде ооруп калган музыканттардын ордуна Сапарбек Абановичти чакырчу. Ошондо ал бир нече саат бою өзү сүйгөн ишин жасай алчу. Бирок мындай учурлар көп деле болчу эмес. Анан кайрадан телефон гудокторуна жана коңгуроолоруна толгон көңүлсүз күндөр чуурушат. Жаркыраган сахнада болгон ой тилеги эми санага, кусалыкка алмашылды. Ушундай ой саналар акыры аягында анын ашказанын оорулу кылып тынды. Ашказанын катуу оорусу жаман тамактануудан болгон жок. Анын аялы тамакты эң сонун жасачу жана тамактануу жагы абдан колго алынган болчу. Сапарбек Амановичтин ашказаны ооруганы талабына жооп бербеген, копулуна толбогон жана мүнөзүнө туура келбеген иштин кесепетинен келип чыкты. Бир жолу түн ичинде ал ушунчалык катуу оорудан ойгонду. Оору анын ичинен жонуна өтүп, анан кайра ичине түшүп, жеп жаткандай сезилди. Ошентип биринчи жолу ашказандын жарасы өзүн билдирди. Анын ашказаны бүт жараланып кеткен экен. Сапарбек Амановичтин өмүрдүн сактап калуу үчүн операция жасоо талап кылынды. Операция ийгиликтүү аяктайт, бирок жара айыкпайт. Анткени оору жараткан сарсана айыкпай турган дарт эле. Эч бир дары, эч бир хирург адамдын сарсанасын, көңүлүн айыктыра албайт. Биз өзүбүздөн качып кутула албайбыз. Муну дайыма эстей жүрүү зарыл. Ашказандын жарасы аз кандуулуктун оор формасынын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Көп кан жоготкон адам муну сезбей да калышы мүмкүн. Бул учурда ал ооруганын сезбей да калат. Бүгүнкү күндө ашказан оорусу кеңири таралган оорулардын бири. Жок дегенде 10 кишинин бири бул ооруну башынан өткөрөт. Эреже катарында жара менен ооруган адамдар активдүү жашашат. Алар дайыма иш менен алек, коомдук иште болобу, жекече иште болобу, сөзсүз бир нерсени жетектейт. Алардын көпчүлүгү туу чокуга жеткилери келишет. Алар бардык жактан, бардыгынын алдында болгулары келишет. Алар эч качан жасаган иштерине ыраазы болуп отуруп калышпайт. Келечекке улам жаңы пландарды түзө беришет. Алардын көпчүлүгү 2-3 жерде иштешет. Дем алыш же отпуск убактарында эс алууну билишпейт. Алар ар дайым тынчы жок болушат. Жада калса тынч уктай алышпайт. Ошондуктан биз дайыма эмоционалдуу күч менен жүрүү язва оорусуна алып келерин билип алышыбыз керек. Нервти, ашкере тынчсыздандыруу эч качан ден соолукка алып келбейт. Бул ооруга чалдыккандар алар бала кезинен эле бардыгынан мыкты экендиктерин көрсөткүлөрү келишчү. Жаш кезде пайда болгон бул аракеттер чоңойгондо да адатка айланып кеткен. Мындай мүнөздүү адамдардын тынчтанып отурган абалы өтө эле аз болот. Алардын күйкөлөктөгөн акыл эси аны өзүн бош коюп жай алууга мүмкүндүк бербейт. Мындай абал анын мээсин гана курчап албастан ашказанды дагы ээлеп алат. Тилекке каршы көпчүлүк оорулар дарыга таянышат. Дары ашказандын оорусун убактылуу гана токтотот. Бул оорудан кутулуунун жолу көнүмүш адаттары жана көз карашын өзгөртүшү керек экендигин көпчүлүк адамдар билишпейт. Бул оору менен ооругандар ашказан сарсананын жана көңүлдүн бейкутсуздугунун оорусу экенин эстеринен чыгарышпаса, нервтин тынчсыздануусу
көңүлдүн чөккөнү же ачуулануу ашказанга жана тамак сиңирүү системасынын абалына сөзсүз таасирин тийгизет. Эч бир дары адамды сар санадан, кайгыдан сактап кала албайт. Адам өзү гана өзүн өзү өзгөртүп жана ички дүйнөсүн сырткы дүйнө менен шайкеш алып жүрө алат. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Эгер биздин берүүбүздүн диний бөлүгү сиздерди кызыктырган болсо, биз өтө кубанычтуубуз. Анда эмесе азыркы аңгемебиз араб элинин келип чыгышынын тарыхына арналат. Ошондой эле араб элинен чыккан, Кудай Таала жышаан берген Мухаммед пайгамбар жөнүндө сөз баштайбыз. Мусанын биринчи китеби Тоораттын 16 бабын ачып көрөлү. Бул жерде Ибраимдин экинчи аялы Ажар жөнүндө айтылган. Ал Ибраимден Исмаил деген уул төрөйт. Арабчадан которгондо бул ат Кудай укту дегенди түшүндүрөт. Тоораттын 17 бабында Кудай Исмаилге бата берүүгө убада кылып, жана ал келечекте укум тукумдуу боло турган 12 уулдуу болорун айтат. Бул уулдардан улуу араб эли тараган. Тоораттын 21 бабында Сара карыган кезде Ибраимге Исхак аттуу уул төрөрү жөнүндө жана Ибраим Ажарды Исмаил менен кое берүүнү чечкени жөнүндө айтылат. Исмаил энеси менен Фаран чөлүндө жашап чоңойгон. Исмаил чоңоюп анан үйлөнөт. Тоораттын 25 бабында Исмаилдин 12 уулунун аты аталат. Мына анын биринчи эки уулунун аттары: Наваиов жана Кедар. Эми эски осуяттан Исайя пайгамбардын китебин ачып 60 бабын окуйлу. Кедардын козларынын баары сага чогулат. Наваиовдун козлары сага кызмат кылышат. Жакшылык үчүн курмандыкка чалынып, менин төрүмө көтөрүлүшөт. Жана менин даңктуу үйүмдү даңктаймын. Кымбаттуу достор, бул сөздөрдүн үстүнөн жакшылап ой жүгүртүп көргүлөчү. Алла ислам жаралганга чейин эле улуу араб элин жаратууну убада кылат. Жана аларды улуу Аллага кызмат кыла турган жерге, өзүнүн даңктуу үйүнө чогултаарын айтат. Алланын бул сонун сөздөрү эски осуятта жазылган. Мына ошондуктан эски жана жаңы осуят бир эле элдин өкүлдөрүнө, бир эле тилде эмес, дагы Алланын баардык элдери үчүн жана баардык тилдеги адамдар үчүн арналгандыгына күмөн санабоого болот. Алла Исмаилдин тукумдарын, Кедардын козларын жана Наваиовдун козларын өз канатынын алдына, өзүнүн даңктуу үйүнө чогултууга убада кылат. Эгер биз Мусанын биринчи китеби Тоораттын 25 бабын окусак, анда Ибраимдин Сарадан, Ажардан башка дагы Хетура деген аялы болгондугун билебиз. Бул аялдан төрөлгөн балдар Мадианитян эли деп аталат. Ибраимдин уулу Исхактын тукуму Палестинада жашаган элдин тукумун түздү. Ал эми Ибраимдин башка аялдарынан туулган уулдарына деп айтылат. Тооратта Ибрагим белек берип, Исхактан бөлүп чыгышка жиберет. Ошентип Исмаилдин балдары жана анын балдарынын балдары
Арабияда жашашкан. Эски Осияттын китебин окуп, биз Аюб жана Навин деген аттарды билебиз. Алардын улуту араб болушкан. Жаркыраган жылдыз аркылуу Исанын арабча айтканда Махди, куткаруучу тууларын белгилеген чыгыштын акылмандары кимдер болгон? Алар арабтар болгон. Ибраимден тараган чыгыш элинин арасында ыйык жазуу, башкача айтканда Библия китеби сакталып калган. Бул кандайча болгон? Ыйык жазуудан динге ишенген адамдар чыныгы тирүү Кудай Алладан четтеп кетишкендерин билебиз. Алар жасалма Кудайга, ошондой эле күнгө жана жылдыздарга табынып кетишкен. Куран мындай динчилдерди айыптайт жана аларды капырлар деп атаган. Башкача айтканда, жалгыз тирүү Кудайга ишенүүдөн алар четтеген. Тарыхтан биз орто кылымдагы христиандардын ишенимден баш тартышып, ыйык жазууну жок кылышып өрттөгөн ырайымсыз мезгилди билебиз. Ыйык жазууну окумак тургай, көрүүгө да болбой калган. Ошентип Аравия чөлүндө жашаган, соода иштерин кылып саякатка көп чыгышкан чыгыш элдеринин арасында гана ыйык жазуулардын түп нускасы сакталып калган. Кийин ал ыйык жазууну басып чыгарууда керектеген. Кудай өзүнүн чындыгын, өзүнүн сөзүн, ыйык жазуусун сактап калыш үчүн араб элин пайдаланган. Байыркы арабтар ыйык жазууну билишчү. Ал эми Мухаммед пайгамбар ыйык жазуунун сөздөрүн Куранга киргизген. Мына ошондуктан биз бул эки ыйык китептен көп окшоштуктарды табабыз. Дин илимин изилдөөчүлөр ыйык жазууну жана Куранды күн жана ай менен теңештирип, ай күндүн жарыгын кандай чагылдырса, ошондой эле Курандагы ыйык жазуунун жарыгын чагылдырат дешет. Эгер биз Инжилди ачып, 9-бабындагы Иандын аянын көңүл салып окуп көрсөк, анда бул бап орто кылымдын тарыхына арналгандыгын билебиз. Бул жерде араб элинин жана алардын руханий насаатчысы Мухаммеддин тарыхы сүрөттөлгөн. Ага Кудайдын батасы тийсин. Ошентип жогоруда айткандарыбыздын баарысы ыйык китепти Кудай улутуна, тилине, өңүнө карабай баардык адамдар үчүн жазгандыгын көрсөтүп турат. Ошондой эле Курандагы Алла адегенде Тооратты, Забурду жана Инжилди жиберген деп айтат. Чындыгында эле ыйык китептин жашагандыгына 3500 жылча болуп калды. Ал эми Курандын жазылганына 1400 жылча болду. Мухаммед пайгамбар соода ишин жүргүзүп, саякатка көп чыккандыгын жана манах христиандар менен жолугуп, алар ага ыйык жазууну окуп берип, аны менен дин жөнүндө узак аңгемелешүүлөрдү жүргүзгөндөрү жөнүндө бизге тарыхтан белгилүү. Кийинки берүүлөрүбүздө биз Мухаммед пайгамбар анын өмүр баяны жөнүндө айтып беребиз. Ага Кудайдын батасы тийсин. Ал чарчааңа күч берет, алсырааңа кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрүшөт. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт. Чуркашат, бирок чарчашпайт. Жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Сенин атың ырайымдуу, сенин атың кудуреттүү. Жүзүңдү көргүм келет сени жараткан Теңир. Сенин атың сүйүү, сенин атың меримдүү. Жаратканым эч качан унутпаймын сөзүңдү. Аллилуйя, сенин атыңда терең сырлар. Аллилуйя, ичимен агатан торлар. Аллилуйя, сенин атыңда терең сырлар. Аллилуйя, ичимен агат тазимырлар.
Senin atın kutkarucu, senin atın boşotucu. Azatlıkka çıkardın beni yaratkan Kudaya. Senin atın kan görücü, senin atın sorottucu. Giyiveçi canım benim tınçtık denirimde. Halleluya, senin adında derin sular. Halleluya, içime ağamdan doğrular. Halleluya, senin adında derin sular. Halleluya, yürekten ağam kırk aylıklar. Halleluya, görücü kınağından doğrar. Halleluya, senin adında derin sular. Halleluya, içime ağar tazimler. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.